Assalamu алейкум, Машина Кеж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман таңыңыздар менен. Биз өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү адаттагыдай эле Ош шаарында Жапалак унаа базарынан баштайбыз. Бүгүн 10 январь 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Бүгүн да бир өзгөчө күндөрдүн бири. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн дегендей өлкө башчысын тандоо күнү. Шул каларыбыз шу өлкөбүзгө ушундай татыктуу, күйүмдүү эл башчысын тандап алышыбызды каалап кетемин. Кыргызстаныбыз өнүгүп, өсүп, гүлдөй берсин. Азыркы видеобуз мына байкап турганыңыздардай жол четиндеги унааларды камтыйт, бирок адаттагыдай эле могу сол тарапта байкап турсаңыздар, эвакуаторлор жүктөп кетип атат. Уналарды ушул жакта туруп желе, көп уналар. Азыр болсо мындай кайтара койдурганга болбой турган кылып, ушундай уналар жүктөп алып кетип атат. Алдын ала да мен дагы ушул видеодон эскертип коеюн. Бул жака унаңыздарды койбоңуздар. Бул жерде Тико турат. Шу Тикодон баштайлы анда. 1997 жылы чыгарылган, 45 000 сом деп турат. Баасын жакшы эле айтып турат. Ким, силерденби? Тико. Номериңизди айтыңыз. Телефон номериңизди. 0779 22 37 48, а? Ага. Мына баасын жакшы эле айтып, биз Машина Кеж каналынан кардар да биздин каналдан чыгып, сизге ден алып да калышы мүмкүн да, ошого боло турган баасы канча болуп калат? 40ка бересиз. Лонжерон стойкалар жасалган дейм ба? Ага, жасалган деп атат. Болуптур. Ийгилик. Так, кийинки бул жактагы 07 турат. 07 канча болуп атат? 100 000 кеми бар дейт. Мынаки, эсим байланыш номери менен 2005 жылы чыгарылган. Nexia канча болуп атат? 130 000 кеми бар. Nexia 1. Жылы канча? 2003 Корея. Корея болсо комплектация жакшы болот. Жо, бул Өзбекстан болот. Өзбекстан экен. Өзбекстан болот, себеби 2003-төр Өзбекстандан эле чыккан. Корея дейт, бунда эң жөнөкөй эле комплектация. Кореяда дагы алдын ала эскертип коеюн, бардык максималдуу комплектацияда болот эле, туманниктер, электропакет, кондиционер, гидравлика сөзсүз болот. Lanos 1 Корея 1996, объему 1.6, мына эсим байланыш номери. Пауза баспа, шашылбай номерин терип алсаңар болот. Ушул унаага кызыксаңыздар, деги эле башка көрсөтүп аткан унааларга болсо деле. Мында дагы алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, кондиционер, гидравлика бар. Буларда 100 канча дедиң? 190 000 бе? Жок, 90 000. 90 000 сом, а? Жакшы. Баасын деле жакшы айтып атат. Айтмакчы, доллар, валюталар курсун айта кетейин. Мен акыркы билген маалыматтарга караганда, 1 доллар 83 сом 20 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын, жана 1 евро 101 сом болуп жаткан. Бул жерде Ford Mondeo универсал 2005 жылы чыгарылган, объему 2, газ бензинде, евро 4 экен газ жабдыгы. Бул жакта дагы мына кошумча маалыматтар жазып койгон, көрүп паузага басып дагы билип алсаңыздар болот. 225 000 сом деп атат. Пробегин жазбапсыз. Пробеги 260 000, а? Дөңгөлөктөр да жакшы экен, протекторлор жакшы, кышкы. Аккумулятор жаңы. Лаки салонунда көрсөтүп коеюн. 5 ступка механикада. Климаты дагы электронный экен. Авто функциясы менен бул да жакшы. Навороттор жакшы экен чындыгында унанын. Болду экен. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта
Мынакей жылы жазылып аптыр. Кыймылдаткычтын көлөмү 2-3 130 миң сом. Жылы канча таксыр? 87, 1987 экен. Дөңгөлөктөрү бунку да кышкы жакшы экен. Протекторлары жакшы. Так, бул жакта электро күскүлөр экен, калгандары жөнөкөй экен. Жөнөкөй эле комплектацияда. Айткандай, аба ырайы да мынандaki жакшынакай болуп чыгып баштады. Акыркы бир аптадан бери аябай катуу суук болуп эле, мындай суук көптөн бери болду дегеле бир ош өзү түштүк жергесинде. Азыр -3, -4 көрсөтүп атат, +3 чейин көтөрүлмөкчү деген маалыматтар бар. Бул жакта да чекеден тартып берейин десем, билесиздер, көпчүлүгүңүздөр маалым болуп калгандай, маалымат кагазында баалары жазылбай эле турат. Мына мисал катары Audi 100'ü көрсөтүп коеюн. Биз баасын тактаган эле унааларга токтолуп кетебиз. Ошондо канча деп атасыңар? 130 миң. ВАЗ 2114 экен. 2010. Мына ээсинин байланыш номерлери. 130 миң. Так. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, бортовой компьютер жок, туманниктер бар. Магнитола деле жакшыдан экен. Капталында көрсөтүп коелу. 4 дөңгөлөө тең кышкы, мында куюлган дистер экен. Аванта дагы силер караштуу. 70 миң сом деп атат. Аванта 1 1995. Мына ээсин байланыш номерин 12-да айтып коеюн, 771 93 93 90. Бунда дагы комплектация жакшы эле болот. Электропакет, гидравлика, кондиционер бар. Мынакей дагы арзан уна десеңиздер, ВАЗ 21099 1994, объему 1.5, мына ээсин байланыш номери. Жакшы көрүнбөй атса, 12-да айтып коеюн бирөөсүн. 220 коду менен 01 81 81. 50 миң сом деп атат. Кеми бар. Эми боло турган баасын деле айтып кое берсең жакшы болот. Себеби биздин каналдан кардар чыгып калышы мүмкүн. Канчага берип бересиң? 40 миң сомго берип берет экен. Нахадуу барды тең? Нахад. Болду. Машина жүрөт дейт. Мынакей калган унааларды тартып берейин десем, байкаганыңыздардай жол бош. Башка унаалар жок. Азыр ушул базардын ичине кирип баратып дагы ошол четинде коюп койгон унаалар дагы бар эле. Ошолорду дагы көрсөткөнчө кете берейин. Айтмакчы дагы ушундай кылган деле бир жагынан туура деп ойлойм. Себеби бул жол тыгындын азаюусуна кыйла чоң мындай түрткү берет. Көрдүңүздөр, жолдо унаалар кенен эле мындай тыгыны жок эле жүрүп атат азыр. Мына базарга кирип баштаганда эле Тико турат экен. 1996 коробка механика 65 миң сом.